Бири-бирин тазалап коюш, аврет жактарын, жыныс жактарын, аялдыкын, эркектин тазалап койсо болобу десе. Да, эгер мен балалуу болсом памперс кийгизбейм. Себеби сийдиги токтобой калган балдарды дагы көп көрөм. Кыздар результатка карайт. Ооба, караш керек. Акча колдун кири дейт. Колдун кири дегендиги үчүн колго акча кантип келди, кантип кетип калды билбей калат. Корейлердин жаштарына карасаңыз, бул кыздарга окшоп кетип атат да. Фильмдеринде бүт бир тыртыгы жок. Бизге окшош кара күнгө күйгөн эмес, кетмен чапкан эмес, биз дыйкандардын балдары ошол сыяктуу болгон эмес. Бүт бир косметика кыздардан айырмасы жок. Бизге окшогон ат минип талаада жүргөндөр көйлөк караңыраак бир жерде көрүп калса аларды басып коет. Кыз окшойт деп аркадан задний фондон. Кечирип коюңуздар деп анан кечирим сурап коет. Жок, кечирим сурайм. Азыр Али радиаллаху анху болгондо Илон Масктын ордунда болот эле. Джефф Безостун ордунда болот эле Абу Бакр радиаллаху анху болгондо. Сахабалар болгондо ошондо күчтүү империяларды, күчтүү илимий техникаларды ойлоп табат эле, ачылып чыгат эле. Бурда ошо түрмөгө кирип чыккандар, камалып отуруп чыккандарды эле байкап, ушунча жыл отуруп чыгыптыр деп билет эле. Бүгүн интернеттен керектүүнү оңой табабыз. Кийимби, тамакпы, жолдошпу, бардыгы бар. Бирок бир суроо турат. Интернет аркылуу табылган мамиле чындыгыбы же убактылуубу? Да, интернет маселеси бүгүн өтө өнүккөн учуру. Бүгүн суний интеллект дагы өтө катуу келип атат. Жаштарыбыздын аң сезими интернетке ушунчалык чукул кирип кетти. Бүгүн биз өтө тыюуларды кылып атабыз, дин жагынан, шарият жактан ал болбойт, бул болбойт деп. Бирок кээ бир маселелер кааласа кирип калды да. Мисалы үчүн жөнөкөй видео көрсө дагы музыкасы менен көрүп атат бүгүн жаштар. Баян укса дагы музыкасы менен угуп атат. Айтайын дегеним, жаштар өтүп бүттү бул этапка. Бул деген халал харам деген маселени айтайын деген жерим жок. Бирок кээ бир нерселерди ички жактан түшүнүп, ошол жактан басым жасап, ошол жактан тартпаңга аракет кылышыбыз керек. Ошол жакта эле кино болбойт деп отурганыбызда кино менен бузуп коюп атат биздичи. Кинону дагы тартыш керек. Тарыхый кинолорду факт менен анык болуп өткөн окуяларды реалдуу түрдө жеткизип да, өбүшүүсү жок, кыздары жок, башкасы жалаңачы жок, тартып жаштарыбызга жеткизишибиз керек. Качан жакшылык интернетке толсо, жамандык өз ара жоголуп кетет деген маани берет да. Ошондой Так. Ошондо интернеттен табылган мамиле болду, суроочу значит. Эгерде интернеттен курулган мамилени билбейм, жакшы деп деле айта албаймын. Анткени аны таап берген интернет башканы деле таап берет. Көп ушу интернеттен таанышкандар айтып калат, аны мага убакыт жок, чалбайт экен депчи. Сен таап берген интернет ага башка бирөөнү да таап берди. Эгерде ал сени көчөдөн таап алганда, полный убакыттын баары сеники болот эле. Телефон менен башкага кетип калды дегендей да. Да. Туура. Ошон үчүн айтам, бул интернеттен табылган мамиле бул бир аз болсо да слабыйраак болот депчи менин оюмчачы. Реалга жетпейт. Бүгүн жаштар жалынып эле жүрөт, кээ бир кыздарга барып жазып, миллион жолу жазып, анын түшүнүгү бар, ал мишка бериш керек, гүл бериш керек, ал сени карабайса дагы көбүрөөк подход кылыш керек, анан сени карайт деген түшүнүгү бар. Жок. Аягында сени же жөн эле таштап кетет, же өчүрүп коет, же окшобой калды деп коет, болду, сенин убактың эң чоң капиталың кеткен болот да. Туура. Ойлонуш керек. Ата-энең жибер, болсо болду, болбосо жок. Бүгүн жалынып ушу кызга убактысын кетирип аткандарга өтө таң калам. Алардын жашоодон максаты жок, ошондуктан кыздар менен урурлашып жүрөт да. Дорама көрүп чоңойгон муундан патриот чыгат. Кино, фильм жааты, кинематография жаатына өтө катуу басым жасашыбыз керек. Бүгүн ошол кино жаатынан карасак, 90-жылдардан кийинки бардык акшнын кинолорунда США деп чыгат, бардык кинолор, көбүнчө кинолор. Американын тарткан фильмдеринде мусулман өлкөлөргө кирет дагы, Американын бир жоокери баатыр болуп кайра чыгып кетет да. Ошонун маданиятын, ошонун адеп аклагын бүт көтөрүп, оружиясын реклама кылып, башкасын реклама кылып, уятсыздыкты, аягында жакшылык, бактылуу кылып бүтүрүп коет. Кинону ошентип мусулмандарды жаман көрсөтүп, байкасаңыз кинематография, кино тарткандардын бардыгында ушу мусулман мамлекеттерге келет, же Афганистанды тартат, же башка. Бул таптакыр туура эмес деп жеке мен ойлойм, жеке көз карашым. Кинематография жаатында, кино жаатында биз өтө катуу басым жасашыбыз керек. Эгерде менде миллионум боло турган болсо, миллион доллар болобу, башка акча болобу, мен киного берет элем. Себеби кино менен бүткүл улут, бүткүл муун тарбияланат, баатырлыкка, бүт эр жүрөктүккө ошол кино, фильм үйрөтүп атат да бүгүн жаштарыбызды. Ошо Жумоң деген бир фильм чыккан. Ошондо бүт жаш балдар жумоң болуп кеткен да, таяктарды алып ат кылып, ушунчалык кино таасир берет экен да адамга.
Демек кинематография, кино тарткандар, ошо режиссерлар, операторлорго кайрыларым, жакшы фильм тарткыла. Силер тарта турган фильм тарыхта калсын. Бүгүн көтөрүлүш оңой, жылыңа чыгып калат, бир чыгат анан жоголуп кетет да. Бүгүн ырлары дагы бир чыгат анан жоголуп кетет. Ыр бир чыккандан кийин ошо түбөлүктүү ар дайым этапта кармап калыш бул өтө кыйын маселе. Кудум Роналдо Мессиге окшош. Роналдо Мессиге окшоп бир чыккандар өтө көп, бирок Роналдодой өзүнүн кармап калып, жыл сайын өзүнүн кармап калып, каждый год 40 жашка чейин кармап калыш бул өтө кыйын нерсе. Ошондуктан туруктуулук негизги маселе бул жерде. Кино жаатында ар бир жаатта бул нерсеге маани бериш керек. Туура. Дорама боюнча айта турган болсом, дорамада көргөн адамдардан герой чыгабы деп, значит, баатыр адам чыгабы дегендей. Менимче ушу дораманы көбүнчө аялдар көрөт. Баатырдар эле чыгып кетип калат эми. Кино менен дораманын айырмасы бар. Дорама эми более-менее бул адамдын жан дүйнөсүнө кирип, ар жагын чукуп чыгат да. Кино болсо бул кыскача бир окуяны чагыштырып берип койгон. Кинодон албетте баатырлар чыгышы мүмкүн, көргөндө иши таасир алат. Бирок дораманыкы менимче бул адамдын ички жан дүйнөсүн слабыйлаштырып салат. Да. Ошо драма деп атасыздар. Бүгүн драма ошо романтика кинолор, бүгүн ырчылардын дагы клиптери, кинолорун байкасаңыз, бир кыз гүл бакчада чуркап жүрөт, аркасынан бир бала жете албай эле жүрүп, клиптери ырлары бүтүп кетет да. Анан тарыхый кино тарткан учурда да бир романтик рожаларды, кожаларды тартып атат да. Кайсы атабыз баягы кыздардын жүзүндө мынтип жүргөн? Согуштагы адам бир беттери тылынып кеткен, тытылып кеткен, бир кыйналган адамды сүрөтүн бериш керек да. Ошо актер тандаганда дагы кээ бир учурда каталыктарга жол беребиз. Албетте кино жаатыбыз дагы жаш, биз өзүбүз жаш эми чыгып келе аткан адамдарбыз. Кудай буйрса баары оңолот, бирок аракет кылышыбыз керек. Азыркы жаштар PUBG, Free Fire ойногондор. Убактысын талаага кетиргендерби же келечекке инвестиция кылгандар? Албетте сөзсүз түрдө талаага кетиргендер. Жаштарга ушул жерде отуруп кайрылып коерум. Ошо PUBG болобу, оюн болобу, бул нерселерге убактыңарды кетирбегиле. Миңдин ичинен бирөө чыгышы мүмкүн, туура силер айткан иградан чемпион болуп акча тапты дегендер миңден бир болушу мүмкүн. Бул лотерея сыяктуу нерсе. Лотерея динибизде арам билесиздер. Ошондуктан сен өзүңө, коомуңа, бүт дүйнөгө пайда бере турган нерсени, өзүңө эле эмес, бүткүл мусулмандарга, бүткүл үммөткө кызмат кыла турган нерсени үстүндө иштешиң керек. Анан жөн эле играда саартан кечке отуруп, ойлонуп, ойноп отурганың бул өзүңдү жеш менен барабар. Менин кошумчалап айта турган нерсем, эки эле кеңеш берет элем ушуларгачы. Биринчиси ойногула, биринчиси ойнобогула. Эгерде акча тапса, ошол нерседенчи, акча табылган проекттин обязательно анын келечеги болот да, сөзсүз түрдөчү, акча төлөп берген. Мисалы YouTube'да эле акча төлөп берген үчүн аларга видео киргизип, эмгек кылсаң болот ал жерденчи. Акча төлөп бербегенде ал жактан менин фоткамды деле почти кереги жок эле да. YouTube'га киргизген видеом бул почти бекер мондай убактымды кетиргениң деп айтат элек. Ошон үчүн дагы эгерде оюндан акча түшкөн болсо ойногула, түшпөгөн болсо жөн гана убактыңарды бекер кетирген болосуңар деп айтмакмын. Менимчечи. Анткени акча төлөп берген проекттин келечеги дагы бар. И плюс ал Бул жерде бирок дин маселеси бар. Биздин жаштарыбыздын келечеги бар. Бул жерде отуруп биз макул болот дешибиз менен көп жаштарыбыз мына айтты, мына болот экен деген нерсе түшүнүк пайда болот. Ата-энелер көзөмөлгө алыш керек, контролго алыш керек. Бир эле балдарыңар игра ойноп отурган жок. Игра шылтоосунда көп нерселерди кылып коюп атат. Бир эле телефон ордуга келтирип койду балдарыбызды. Көпчүгүн тазараак жоголбогон бала иградан чемпион боло албайт. ChatGPT адамга жардамчыбы же конкурентпи? Суний интеллект маселеси ошо интернетте биринчи чыгып, интернеттин өзүндө болчу, эми бөлүнүп чыккандан кийин Америка иштеп чыкты, эми Кытай иштеп чыкты. Мен кээ бир нерселерди айткым келет. Акыл чындыгында жашта эмес башта да. ChatGPT'ни ошо сиз айткан сайтты бир ойлоп таап койду, кытайлык бир жаш бала ойлоп тапты. Эми ошонун суммасы миллиард долларларга багланып атат да, сатылуу маселесинде. Ар бир адам сатып атат, аны колдонуп атат. Кийин барып реал адамдар бири менен сүйлөшпөй калат. Ошол робот сыяктуу суний интеллекттер чыгат, барып суний интеллекттин түрү менен чыгып кетет. Азыр бир эле жазып жооп алып атабызбы? Кийин барып кадимкидей адам сыяктуу жаратылып, суний интеллект роботтордун мээсине киргизилип, ал кадимкидей адам сыяктуу бири-бирибизге суроо берип, кадимкидей кыздын маселесин дагы, аялдын маселесин дагы аткарып калат, барып. Ошол нерсеге жетет илим техника, менин көз карашым боюнча. Айтайын дегеним эмне? Биз суний интеллект болсун, ошо интернет тармагы бусуз мүмкүн эмес бүгүнкү учурда. Техникага киришибиз керек. Техникадан качып болбойт деп
Да, жаш балдарыбызды керектүү маселелерде сакташыбыз керек, бирок илим техникасыз болбойт бүгүн. Имамга исламга кызмат кылам деген адам сөз компьютери башкасы болуш керек, каражаттары болуш керек. Бүгүн кааласаң телефон иштетпейин дейсиң, бирок бардык жумушуң %90 ошол интернет менен башка менен бүтүп атпайбы? Рекламасынан баштап бардыгы бизнесте. ChatGPT менимче бул эскирген идея үчүн, эскирген адамдар үчүн, мисалы газета менен жүрүп СССРди көргөн китептен ошолор үчүн конкурент болушу мүмкүн болчу. А бирок келечек муун үчүн, азыркы современный адамдар үчүн албетте бул жардамчы. Мисалы студенттердин баары рефераттарын баарын уже жарым эле ChatGPT жазып калды анычы. Бирок акча төлөгөндөн көрө ChatGPT'нин просун салып алып коет, и все суроону берет, профессионально жазып берет ал жактанчы. Ошон үчүн современный адамдар үчүн албетте бул жардамчы. Ал эми ошол Союздун адамдары, эскини көрүп калгандар, жаңы жакшы түшүнбөгөндөр үчүн накта конкурент болот болчу. Жеке менин оюмча, биз мына кармап окуп жаткан китептерибиз барып жоголот. Биз бардык түрүбүз электрондук вариантка өтүп дагы бүтүп атабыз, кааласак каалабасак. Барып акчаларыбыздан криптовалютадагы көп мамлекеттерде официально колдонушту баштады, бирок мусулмандарга али бери кире элек. Айтайын дегеним, ошо мектепте дагы азыр тетрадка жазып атабыз, жазуу нерселери дагы жоголот барып бул кетиште көп нерсе жоголот. Ушу кагаз түрүндөгү нерсе жоголот, бүт электрондуйга өтөбүз биз. Ушул нерсе бизди күтүп турат, ушул секирик бизди күтүп турат. Азыртан ошол нерсеге даярданышыбыз керек. Электрондуй жаатты үйрөнүп, ошо көп нерсени билбегенибиз ушу техника чыгарып берип атат алдыбызга. Шугаринг терге зыянын тийгизеби же өзүңдү жаш сезүү үчүн сөзсүз жасалышы керекпи? Шугаринг маселеси, ошо жасалгылоо салон красоталар, неге бизде аптека менен салон красота көп? Салон красотага кирип жасанат. Ал жерге аялы дагы кээде тура эмес жүргөн сойкусу дагы кирип жасанат. Сойкуга барган эркектер сөзсүз түрдө көп ооруйт. Ооруган себептен аптека дагы көп. Айтайын дегеним, салон красоты менен аптека көп жерде оору көп деп бирөө айткан эле да. Эми шугаринг маселеси, бул бири-бирин тазалап коюш, аврет жактарын, жыныс жактарын, аялдыкын, эркектин тазалап койсо болобу десе, жок, болбойт. Жада калса ар бир учурда, каалаган учурунда кара деген нерсе жок динибизде, өзүңдүн авратыңды. Бирөө-бирөөнүкүн, аялдыкын болсо да карабаш керек авратын, эркектикин болсо дагы карабаш керек. Бүгүн кызганыч нерсе жоголуп атат, пляждарда каалагандай жүрүп атат, ээн эркин жүрүп атат, бассейндерде ээн эркин жүрүп атат. Бул нерсени токтотуш керек. Аврет деген нерсе ар дайым аврет дегенче калат. Ал заманыбыз, техникабыз канча өнүкпөсүн, биздин өзгөрбөй турган баалуулуктарыбыз бар. Фик, акыйда, илими мисалы үчүн ошол эскилигиче боюнча кала берсин, ал өзгөрбөш керек, жаңы нерсе кирбеш керек. Техника жаатында Илон Масктан өтүп кетишибиз керек биз. Азыр Али радиаллаху анху болгондо Илон Масктын ордунда болот эле. Джефф Безостун ордунда болот эле Абу Бакр радиаллаху анху болгондо. Сахабалар болгондо ошондо күчтүү империяларды, күчтүү илимий техникаларды ойлоп табат эле, ачылып чыгат эле. Бул эң болбогон сахабаны салыштырышыбыз мүмкүн аларга. Бүгүн мусулмандар биз илимден, техникадан болбойт деп жүрүп, болбой калдык да. Биз киришибиз керек, үйрөнүшүбүз керек, илим алышыбыз керек сөзсүз түрдө. Ушундай. Денеге татуировка чийсе болобу? Ошо шугаринг, татуировка маселелери, бетке бирдекелерди чийүү, аркага, моюнга. Бүгүн мурда ушу түрмөгө кирип чыккандар, камалып отуруп чыккандар деле байкап, ушунча жыл отуруп чыгыптыр деп билет эле. Бүгүнкү учурда ар бир эле жаштар, ар бир 3-чү жаш бул мода сыяктуу дагы болуп кетип атат. Бири-бириге чийип, бирдекелерди боёп, ар нерселерди кылып, Кудайым өзү сактасын, мына өзгөчө жаштарыбыз Кореянын маданияты менен өтө маданиятташып атат. Американы менен маданиятташып кетип атат. Бүгүн кичине араб тилин окуп, араб тилине эме кылып калсак, намаз окуп калсак, арабташып кетип атат. Неге биз орусташып кеттик дебейбиз? Эмне үчүн биз кытайлашып кеттик дебейбиз? Эмне үчүн биз европалашып кеттик дебейбиз дагы, арабташып кеттик деп атабыз. Арабтан биз эч качан жамандык үйрөнбөйбүз. Курандын тили араб болуп атпайбы? Биздин максатыбыз исламды үйрөнүш, арабтарды үйрөнүш эмес. Арабтар ката кемчиликтүү, бирок ислам эч качан адашпайт. Ушуну билип алышыбыз керек. Ислам дини башка, арабтар өздөрү башка адамдар. Арабтардын зынакору бар, арабтардын сойкусу бар, арабтардын күнөөкөрү бар. Биз алардан үлгү эч качан албайбыз. Биздин динибиз, ислам динибиз араб тилинде болгондугу үчүн ошого байланыштуу биз ушул нерсеге басым жасайбыз. Кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, эмне үчүн араб тили араб тили? Кыргыз тилинде Куран түшкөндө эмне үчүн кыргыз тилинде түштү деп дагы айтышат эле башкалар. Англис тилде түшкөндө эмне үчүн англис тилде түштү? Биздин тилде түшсө бойбу деп ызы чуу кылгандар толтура болот эле азыркы күндө. Кудай Таала каалаган тилде берди бизде.
Ал каалоо мүмкүнчүлүк өзүңө байланыштуу. Кааласаң үйрөн, кааласаң үйрөнбө. Динде мажбурлоо, зордуктоо жок. Сенсиз дагы дин ийгиликке жете берет. Менсиз дагы жете берет. Биз эч ким эмеспиз. Ошону билип алышыбыз керекпиз. Ошо корейлердин неге корейлерге күйүп айтып атам? Корейлердин жаштарына карасаңыз, бул кыздар окшоп кетип атат да. Фильмдеринде бүт бир тыртыгы жок. Бизге окшош кара күнгө күйгөн эмес, кетмен чапкан эмес, биз дыйкандардын балдары ушул сыяктуу болгон эмес. Бүт бир косметика кыздардан айырмасы жок. Бизге окшогон ат минип талаада жүргөндөр, көлөк караңыраак бир жерде көрүп калса аларды басып коет. Кыз окшойт деп аркадан задний фондон. Кечирип коюңуздар деп анан кечирим сурап коет. Жок, кечирим сурайм, бул күркүнчүү нерсе болушу мүмкүн, бирок чындыгында ошондой болуп атпайбы? Ошол жеңилдиктен, ошо комфорт зонадан келип чыгып, бири-бирине баягыдакай бир жыныстуулар пайда болуп атат. Кудайым сактасын булардан. Азыркы ата-энелер баласын памперс кийгизбей элестете албайт. Ыңгайлуу, таза, заманбап. Бирок бул наристенин ден соолугуна кандай таасир этет? Памперс чындап эле керекпи же бала үчүн зыянбы? Памперс маселеси да, эгер мен балалуу болсом памперс кийгизбейм. Сийдиги токтобой калган балдарды да көп көрөм. Памперс оору. Мурда биз ата-энелерибиз бүт эле памперсиз эле чоңойтты, жеке бизди дагы. Памперс өтө зыян эсептесек өтө көп. Бүгүнкү Кытайдан келип аткан памперстердин өтө көбү зыян. Ошондуктан мен сунуш берет элем. Бул жеке менин сунушум. Анан бул жака биз ара кылып коет, бул жака заңын чыгарып коет деген ата-энелер өзү билсин. Мурдагы апаларыбыз, Аллах ыраазы болсун, 200 метр арка сайга барып, суу алып келип, кирди колдо жууп, тамагын ошол жерде кылып, газ жок, плита жок, кир машина жок. Ошончолук кыйын заманда 7 баланы, 9 баланы төрөп өсүрүп койгон энелерибизге өтө таң калышыбыз керек. Алардан Аллах ыраазы болсун. Бүгүн өтө комфорт зона бизди бузуп атат да. Комфорт зона жумшак деп отуруп, жумшактык бизди бузуп коюп атат. Анан памперски биз ал Япония, Кореяга барган учурда аларды көрдүк. Көп учурда мындай палас килем деп коебуз биз, Ошолорду койбойт экен алар. Койбойт экен. Неге? Аларда бала эркин чоңойсун деп атат да. Каалаган жерге бирдеке кыса дагы, палду жууп койсоң ой да. Тазалап коесуң, болду. Палас ойлот. Да, ушул сыяктуу, тыкыл деген жер сыяктуу. Муну жууп коюшуң ой. Энелер не кылат үйдө? Подружкаң менен 2 сааттап гыйбатташкан ордуга бала энелик милдетиңди аткарбайсыңбы? Сен ошо бала аркылуу апа болушту үйрөнүп атасың сен. Муну унутпа эч качан. Апалыгыңды туура кыл. Бүгүн апалар переходный возраст башка балам баш бербей койду, мени уруп атат, кол көтөрүп атат деген темалар чыгып атат бүгүн. Неге? Сен энелик милдетиңди убагында аткарган эмессиң да. Өзүң кыска шорта кийип алып, балаңды алда деп подружкаң менен сүйлөшүп балаңа ман бербей отурсаң, анан не болот? Эртең ошо балаң чоңоюп сени каарылар үйүнө тыгып койгон учурда, ал учурда кеч болот. Ошондуктан бүгүнтөн ойлон. Бүгүнтөн. Акча адамды өзгөртөбү? Акча маселеси, акча адамдын чындыгында кедейге $1000 берсеңиз, кедейдин чындыгы жүзү чыга баштайт да. Адамдардын кээ бирөөлөр ушундай. Акчаны Кудайдан сурай берет, Кудай таала бир күн акчаны берип койсо, кызганчак болуп калат. Эч кимге бергиси келбей калат. Чындыгы ичиндеги жан дүйнөсүн, руханияты кандай, ошону эле сыртка чыгарып берет. Бул ошол касиетке ээ акча, менин оюмча. Чындыгы бети чыгат, экинчи жүзү чыгат да адамдардын акча түшкөн учурда. Бүгүн байлардан сурайт, акча жокпу, кемчилигиң жокпу акчадан деп. Кедейден сурагысы келбейт да. Бай байды тааныйт дегени туура да ушул жерде. Айтайын дегеним, бай болбо деген маселе жок. Шариятыбыз байлыктан арам маселеде байып кетиштен тыят динибиз. Адалдыктан каалаганыңча байы, каалаганыңча ихсан кыл, каалаганыңча мектеп сал. Каалаган жакшылыгын кыла бер. Акча бул мүмкүнчүлүк. Акчаң болсо бүгүнкү учурда эч токтобойсуң. Токтоп калбайсың. Ошондуктан акчага туура көз карашта караш керек. Бүгүн кээ бирлер ойлойт, акча колдун кири дейт. Колдун кири дегендиги үчүн колго акча кантип келди, кантип кетип калды билбей калат. Кээ бирлер акча келет кетет деп ойлойт. Ошондуктан кантип келип, кантип кетип калганын дагы түшүнбөй калат ал адам. Кээ бирлер акчаны тапсам болду дейт да. Арам адал аралаш жок, тапсам болду дейт. Ошондуктан алардан бале болуп акча чыгып кетет ар дайым. Ошондуктан акча маселесине туура көз карашта болушубуз керек. Мен дагы айта турган нерсем, акча өзгөртөт деген нерсе негизи жок нерсе окшойт болчу. Акча алганда адамдын жүзү ачылат деп наоборот айтыш керек экен.
Да. как она эс болчу. Бул бетинин ачылганы депчи. Да. Адамды өзгөрүп кетиптир, мындай болуп кетиптир деп эле. Наоборот, анын чыныгы жүзү ачылды, боло турган жүзүнүн ошол экен депчи. Акча жүзүн көрсөттү. Акча, ооба, конечно, акча колуңа тийди, сен как она эс көрүндүң болду депчи. Башкаларга деген муктаждыгың калбадың деп. Анан көп ойлойт экен. Акча адамдын чыныгы жүзү ачылганда деп. Анан мисалы бир ушундай бир нерсе бар. Акчасы жок адам өзүнүн эмоциясын да даже кармай албай калган кезечи. Ашыкча көп ошол акчасы бар адамдан акча сурап калганда. Мына ошол жерде. Ошон үчүн дагы ойлоймун, акчасы бар адамдан эле күнөөнү кое бербей, ошо акчасы жок адамдан сураганда дагы бир эби менен сураш керек депчи. Ашыкча көп бир количестводо сурабай элечи. Көп менин бир досторум бар да, айылдан келип калса, шаардын четтен келип калса, бир эки жолу сурайт. Хорошо деп берем, бир 3000, 4000, 5000ге чейинчи. Андан кийин 2-3 күн өткөндөн кийин дагы сурай баштайт да ошол акча төмөнөчү. Кел иште, менин колумда иш кыл десең, даже ынашпайт. Текебирлик бар да өзүндүчү. Ошон үчүн айтат элем. Акчасы бар адамды деле наоборот бир түшүнүш керек анда элечи. Анын эсептелип эле өзүнүн чыгышалары бар да депчи. Может ал сыртынан гана бир акчасы бар бай адам көрүнүп аткан, ар жагында давно карызы бардыр. Ошол байлыгынын баары кредиттер, можетчи. Ошол сыяктуу да. Ошондой деп ойлойм, ошон үчүн байдын көз карашында дагы бир карап коюш керек депчи. Балким байдын көз карашы да турабы деп. Кыз жигит мамилеси кандай болуш керек? Болбош керек кыз жигит маселеси. Бул шарият жактан, адамгерчилик жактан да карап көрсөк, шариятты жөн эле кой, адамгерчилик жактан карасаң да болбойт. Көрүнгөн даракка жаткызып алып өөп жүргөндөр, көрүнгөн көк чөптүн үстүндө өөшүп жүргөндөр, силер узакка барбайсыңар. Мен бул жерден баткен вариантта деңгээлин айтып коеюн. Узакка барбайсыңар силер. Алысты көздөбөгүлө. Ал жигит сени эч качан никесине кыйып, той кылып бактылуу кылбайт. Ошо кыз сен менен жатып жүрөбү, ошентип никеге чейин. Ал кыз сени бактылуу кылбайт. Сага чейин бирөө менен сүйлөштү, сага чейин бирөө менен мамиле кылып жүрөбү, башка менен да сүйлөшүп кетет, же сүйлөшүп атат деген нерсени күмөн кылсак болот ал кыздан же баладан. Бүгүн жөнөкөй карап калды бул маселеге адамдар. Кыз жигит маселесиге жада калса ата энеси сурап калды, девушкаң барбы? Девушка болсо жигитиң барбы деп ушинтип сурап калды. Зына, корлукка, сойкулукка кеңири эшикти ата энелер өзүң ачып берип атасыңар. Кызың кыз таптың. Кыз кантип табат ал 20-га кирген бала? Ал өзүнүн ич кийимин сарлап, носкиси каякта жатат, ошону таба албай атат. Анан кантип кыз табат ал? Ошондуктан ойлонуш керек, жаштар ойгонушуңар керек. Туура чечимди, кадамды силер коюп атасыңар. Сен падышачылыкты түз, хан сарайды кур, ханыша болом дегендер толтура табылат. Ар бир учурда табылат. Бүгүн жашооңдо результатың жок. Кайсы кыз сага жакындай? Кайсы кыз сенин алдыңда турат? Кыздар результатка карайт. Ооба, караш керек. Сен бир тууган эжеңди же карындашыңды күйөө балаң сонун болуп, жакшынакай машиналарда сонун жүрүшүн каалайсың. Башкалар да ошондой. Ченемди чектелүү койбошубуз керек. Кенен ойлонгонду билишибиз керек. Кыз жигит маселеси боюнча мен дагы бир айта турган болсом, мисалы сиз исламий жактан көп айттыңыз да. Албетте, конечно, кыз жигит болбош керек депчи. Болбош керек мен деле ошентип ойлойм. Бирок илимий жактан деле караганда, таанышып калганыңа албетте бар биринчи айтасың да, мен сени жактырып калдым депчи. Болсо дагы узак болбош керек деп ойлойм да. Максимум сүйлөшсөң бир ай же 2 ай. 2 айдан кийин обязательно тойдун темасы көтөрүлүш керек ортодочу. Андан ары үйлөнүп аласың, калганына өзүңдүн жарың менен жашайсың. Бизге да факт керек, бизге ар дайым факт керек. Биз логика менен мындай болсо деген нерсе болбойт. Бизге динибиз ар бир нерсени ачык айкын айтып койгон. Ачык түрдө мындай деп пайгамбар үйрөтүп кеткен. Мындан ашыкча нерсенин бизге кереги жок деп ойлойм. Ооба, бирок менин оюмча эле ушул узакка барбаш керек деп ойлойм да, сүйлөшүүнүчү кыз жигитке. Андан ары сөзсүз түрдө тойдун маселесин көтөрүш керек. Ооба. Эгер ал сеники экенин сезсең, сразу ошондон лишний расход кетирбей элечи жана. Бүгүн да ушинтип ойлонгондор дагы бар. Кудайыма шүгүр, бирок көпчүлүк адамдар бүгүн исламий той кылып, исламий таанышуу кылып, көп нерсе басып жаткан бизди кубандырат. Ооба. Лишний расход кетирбей эле исламский кылып туруп, принцип менен да сразу үйлөнүп кетиш керек. Андан ары жагыначы ашыкча көп мамилени узартпай эле. Кээде жүрөк башка дейт, акыл башка дейт. Жүрөктү угуп жаңылышпайсыңбы же акылга эле таяныш керекпи?
Bagı Батыштын кинолорунда ой, жүрөгүңө кулак сал, калбиңге кулак сал, ал сага чындыкты айтат деп 15 жашар кызга айтып атат. Ал каяка барат? Ал жүрөгү болуп, ал жүрөгүгө жөргөмүчтөр уя салган. Паңдап, кирлеп, чирип кеткен ал жүрөктөрүбүз. Анан жүрөгүңө каякта жүрөк калды сенде? Өзү сенин жүрөгүң тапылдап, араң согуп, кээде өзүң чечим чыгара албайсың. 60ка чыккан адам чечим таппай калат. Анан кантип ал 15 жашар бала калбиң, жүрөгүң ашкым деп кантип кеңеш бересиң сен? Ошо көңүл маселеси, жүрөк маселеси, ички жан дүйнө маселеси бизде бар, бирок ошо жан дүйнөгө табаат, мындай шифаны ошо динибиз берип койгон. Биз мындан ал жака секирип өтө албайбыз. Башка жолдор издебей эле коелу. Мындай Кудай Таала кереметтүү Куранда албетте зикир кылуучулар маселесин айтат да. Зикир кылып жүрөктөр тынчтык табат, ой жүгүрткөндөргө албетте. Жөн эле субханаллах деп зикир кылуу бар, бирок ой жүгүртүп терең бул нерсени Кудай Таала муну бекер жараткан жок, бир себеп менен жаратты. Мени көзүмдү бар жокун ой жүгүртүп зикир кылгандар чындыгында жан дүйнөсү тынчтык табат. Ушул боюнча айта турган болсом, бир макал бар го. Жүрөгүңө кулак сал, бирок акылың менен иште дегенчи. Албетте жүрөккө кулак салып, эми жүрөгүңдүн айтканын кылбай кое албайсың, кээде каалап турган болсок, кылыш керек деп ойлойм. Бирок ошону акыл менен. Кээде жүрөктө ашыкча көп калып кетет. Бирөөнү ашыкча көп сүйүп кетет. Көчөдөн көргөндөрчү. Бирисинен бирөөсүн алмаштырып кетет. Ошол учурда албетте сүйдүрбөй, өзүңдүн эркиңди кармап, ашыкча жүрөктү дагы мындай олуктуруп салбаш керек депчи. Менин оюмча ошондой. Бирок сезимдерге эч качан алданбаш керек. Бүгүн адамдар өтө көп сезимдерге алданып калып атат. Мисалы, бир айтишник бала бар, компьютерди сонун үйрөнгөн, компьютерден акча табып атат, айга 2000-3000 доллар мисалы үчүн. Анын ата-энеси СССРди көргөн адам мисалы үчүн. Союзду көргөн адамдан бунун СССРди көргөн адамдын ою боюнча кетмен чабыш керек, иштеш керек, пешенеден тер чыгыш керек, аркаң тердеп иштегенде алар ошону иштеш деп ойлойт да. Неге десең, ошол учурда ал нерселерди көрүп чоңойду. Алар официальный бир жерде окуп, кетмен чабыш керек башка. Ушул нерселерди билип калды да, түшүнүп калды да. Азыр илим техника өнүгүп кетти, акчаны табыштын жеңил жолдору өтө көбөйүп кетти дагы. Жатып алып, телефондо чукулап, акча таап атабы бала? Бул жөн эле жатат деп ойлоп атат да. Бул мүмкүн эмес нерсе деп ойлоп атат да. Бүгүн ата-энелердин ошол учурда жаштарыбыз өзүнүн мечтасы болсо, максаты болсо, ата-эненин сезимиге алданып, ата-энени урматташ керек деп өзүнүн максатына кечип кетип аткандай болуп атат. Бирок сенин деңгээлиң ата-энеңден бийик болуп атабы? Сенин илимиң, билимиң ата-энеңден жогору болуп атабы? Бул маселеде такташ керек. Кээ бир маселеде ата-энени угуш керек эмес. Бар балам арак алып кел, бар балам сигарет алып кел деп атабы? Аракты экөөсүн ишени алып кел дагы көзүнө алдап мынтип сындырып сал. Мына ата арагыңыз деп. Мага мындан кийин аракты айтпаң дейбиз. Арак алып келүү арам. Ташыгандагы, саткандагы бардыгы арам. Мага диндин негизинде буйрук бериңиз атаке. Качан адам болосуз дең эле, атаңыз дагы ич таштай берет. Ошондуктан кээ бир маселе сезимдерге алданбашыбыз керек. Ата-энеси менин үмүтүм бар, той кылабыз деп миллион сомдо кафеге киргизип берет да. Балаңдын келечегин ойлобойсуңбу сен? Бир балаң үчүн магазин салып бер, квартирасына жардам берип кой. Балаң кулдай керек болсо катуу айтсам кечиресиз, орустардын итин тазалап, ит болуп, итке ит болуп, эшекке эшек болуп, тыйынын тыйынга коюп, кыпчыгып, ооруп, пленка пакеттерди үстүгө жаап алып уктап, иштеп акча табат араң-араң. Бул жерде келип бир күндө бардыгын сарптап жиберген, ушуну үмүт деп ойлоп аткан ата-энелер, силер жооп бересиңер акыретте. Силер өтө катуу жооп бересиңер. Ойлоңула бул маселеде. Бардык ишти пландап баштоо оңой, бирок күтүүсүз нерселер чыгат. План менен иштеш керекпи же жашоонун агымыга таштап койгон оңдо? План боюнча айта турган болсом, албетте план менен иштеш керек, бирок кээ бир нерселерди жашоонун агымына да ташташ керек. Мисалы, өзүңүз айткандай братан, Орто Сайга баратсам, жолун оңдоп атканга ремонт кылып, убактысына жете албай план бузулду деп айткансыз. Ошол нерселерге менимче өкүнбөш керек. Өкүнбөш керек деген бул ошо жашоонун агымына таштап коюш керек. И все болду депчи. Да, эгер пландагандай болбой калса. Биз планды түзүп, кээ бир жаштар айтат, ошо Гарвард университетинде мындай пландар түзүгүлө, мындай кыгыла, максат койгула, мындай. Адамдар максат туура эмес коюп, каждый минута секундасына чейин туалет киргенге чейин планды коюш шарт эмес.
мындай кеңири коесуң, 1 жылдык расчетун алып мындай пландар коесуң, бирок сен мынтип саат сайын мынча 2 саатта мындай кылам, 3 саатта мындай кылам десең, бул нерсеге уткурасың. Себеби сен кылып аткан нерсени блокнотко жазып, мен да миллион жолу көргөм. Бул нерсе окшобойт. Себеби жашоонун өзүнүн планы бар да биз үчүн арналган. Жөн эле кетип атсаң, бир нерсени ишти бүтүрөм деп жолго чыгасың, анан пробка болуп калат, ал жерге кечигип каласың, анан башка жумушка өтүшкө туура келет. Неге? Сен чектелүү убакыт койгонсуң ал жумушуң үчүн. Же кошунаң ооруп калат, же бирдеке болуп калат, же өзүң бутуң сынып калат, айтор, ошентип бул пландарың окшобой калат. Айтайын дегеним, бул Нурлан айткандай эми өкүнүчтүн кереги жок. Болбой калган пландарга окшотуп кете бер. Калганын кылып кете бер. Таштаба. План боюнча дагы план койгондо, план эмес, биринчи, наверное, менимче максат коюш керек. Мындай кылам депчи. Ошо максатка карата анан план түзүлүп барылат. Да. Мисалы, Эл эмне дейт? Өз жашообузду башкалардын ою менен жашап жатканыбыз туурабы? Эл ар нерсе дейт. Азыр бул сабагыбыз чыккандан кийин дагы ар нерсе дейт. Бул касымчымды кийип алып мени сүйлөп атат, былжырап дейт. Эл эч бир нерсе, эл каалаганын айта берет. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деген сөз, бул сөз эң туура сөз. Рахматуллов Чоо устаз айткандай, бир нерсеге тең келип эчилердин сөзүңөр дейт го. Ошол сыяктуу айта берет. Биздин кызматыбыз акча үчүн эмес, Аллах үчүн аракет кылабыз. Биздин максатыбыз акыретте бейишке кирүү. Бул дүйнөнүн тозогунда, акыреттин тозогунда калыш эмес. Ошондуктан биз өкүнбөйбүз. Ар бир кадамыбыз Аллах үчүн. Ошондуктан эч ойлонбоңуздар, кайгырбаңыздар, эл эмне дейт деп отурганыңызда отура бересиз. Эч бириңиз эки болбойт. Көздү жумуп ишти кыла бериш керек. Өлүп атканда өкүнбөй элес. эл эмне дейт деген сөзгө менимче көңүл бөлбөш керек эч качан. Бирок ошону менен бирге эле элдин оюн түшүнгөнгө да аракет кылыш керек. Анткени сөз айтпай эле каты тийип кетет. Элдин оюн албетте түшүнгөнгө аракет кылыш керек, анткени эл тараптан да карап көрүш керек. Эл да балким ошо өзүңүз айткандай жагында союз учурундагы адамдар бар, биздин жаңы техниканы түшүнбөйт. Булар эмне кылып атат депчи, өзүнүн мнениясын кошуп. Анан элде айткан сөзүнө негизи көңүл бурбаш керек, анткени бирок элде катуу көңүлүңө эч ким тийбейт негизиндечи. Менде эл мындай дейт, андай дейт деген мага күнүгө миңдеген адамдар налат айтат, кээ бир адамдар рахмат айтат. Бул нерсе мени өзгөртүп койбойт. Ошо эл эмне дейт деген түшүнүктөрдү жок кылуу максатында мен бир тууган инимди да биринчи үйлөндүрүп койгом. Бизде билесиздер, када салтыбыз боюнча, улутубуз боюнча биринчи агасы үйлөнүш керек, андан кийин иниси үйлөнүш керек. Жок, мен биринчи бир тууган инимди үйлөндүрүп, андан кийин айта турган маселем эл эмне дейт, ар нерсе дей берет. Биз шарият жактан карашыбыз керек. Бул маселеде ойлонуш керек. Туура. Мектептеги аракетчилик тууралуу оюңуз кандай? Да, аракетчилик маселеси. Бүгүн мектептерде чоң класстар дедовщина кылып, бул бир эле мектеп тармагын эмес. Үйдүн ичине эле карасак, дед кайнене да, келин жөнөкөй солдат. Мурда армияларда ушундай кээ бир дедовщиналар болот эле. Мурдагы эски составдар жаңы состав турат да. Худум ушул сыяктуу да, мени кайненем мындай кылган, мени кайненем мындай кылган, мен да келинимге ошондой кылышым керек деген түшүнүк бар да. Жок, бул таптап, да, өзүң көргөн кара күндөрдү неге бирөөгө көрсөтөсүң сен? Өзүң көргөн жамандыкты сен билесиң ал кандай жаман экендигин. Неге бирөөгө калтырышың керек? Ал да системалуу турда башкага калтырат анан ооруну. Сен жакшылык кыла бер, сен мамилени оңдой бер. Жаман экендигин билесиң го, өзүң башыңа өткөзгөн экенсиң. Рекетчилик маселесин бүгүн мектептин учурунда кантип жоготобуз, кандай кылабыз, не кылабыз деген маселеде бизде бир эки нерселер бирикпейинче биз адам болбойбуз. Адам болбойбуз дегени ошол биздин мектептер мамлекеттик, анан телевидение жааты, жаштарыбыз эмне көрүп атат, PUBG ойноп атабы, кандай уятсыз фильмдерди көрүп атат. Ошол жаат, көрүү жааты, угуу жааты, билип аткан жааты. Андан кийин ушу мечиттер. Мечиттер эч качан бир бандиттикке, бир зөөкүрлүккө үйрөтпөйт. Тескерисинче бандиттерди байкасаңыздар, бардыгы даватка чыгып ушул жакшы жолдордо адам болуп кеткен да. Бандитти эң хулиган адамды да адам кылып койгон ушу биздин динибиз. Бул нерседен коркпош керек. Ошондуктан соцсеттер жааты, ушу мечит, адеп акылга үйрөтө турган бул маданий жерлер, мектеп бирикпесе, башын бириктирбесе, туура багытта, туура маселелерди айтпаса, бербесе, жаштарыбыз бүгүн өтө кыйын маселе бүгүн.
туура. Бул бандиттик боюнча айта турган болсом, менимче бул үй бүлөдөгү тарбиядан башталат. Да, Анткени ата эненин албетте. мээрими жетпей калган адам обязательно башка жактан мээрим издейт, бирок албай калса, анын уже характери жесткий боло баштайт да, таштай болупчу. И потом бирөөлөргө ошол ала албаган мээримин үчүн башка бирөөлөрдөн, ошо жаштардан, өзүнүн алы жеткен адамдардан ала баштайт. Бандит менимче бул үйдөн башталат. Үйдөгү тарбиядан башталат деп ойлойм. Үй бүлөдөгү тарбияны мээримди ата энеси жакшы бере албаса, значит ал бала настоящий бандит болуп чыгат. Азыркы коомдогу орчундуу маселелердин бири эмне үчүн жаштар менен ата эненин ортосундагы көп түшүнбөстүк келип чыгат. Түшүнбөстүк өтө көбөйгөн учуру чындыгында. Бала көп нерсени алгысы келет да. Мен жаш бала издейт экен да, кадимкидей руханий ачкалык жаш балдарда да болот экен. Бешиктин келип кычыгга туруп алып, иламыш болуп, баягы мээримди ушул диний жактан руханиятка анык билип турасың, жетпей турат да бирдекелерчи. Руханияты ачка бул баланынчы. Издеп келет. Баягы ата эне туура жолду көрсөткөн эмес. Неге ата эненин өзүндө жок ал нерсе? Ошо диний түшүнүк, ошо дасторкондо бата кылып туруу, дуа кылуу, Куран окуу деген нерселер жок. Бала кадимкидей ошол нерсени издейт экен. Да, бүгүн энелер, апалар килограммага иштеп атасыңар, ростуга иштеп атасыңар, бойго иштеп атасыңар, эптеп адалы барам барылаш келип курсагага тыгып, ушуну бала чоңойтуу деп атат да. Жок, сен бере турган нерсең илимиң, анан тарбияң. Эң биринчи кезекте тарбияң. Тарбия болбосо болбойт балага. Сөз түрдө бузгунчу болуп чыгат. Ошондуктан кармап кала турган нерсе тарбия болсо, тарбияны биринчи орунга кой. Курсагын ток кылып ал төрөдүн, ит дагы жетин төрөйт бүйдө төрөгөндө. 7-8 төрөп салат. Сиздин өзгөчөлүгүңүз, адамдык касиетиңиз ал тарбияда турат. Агай, убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү маектешүүбүз биз үчүн абдан маанилүү жана кызыктуу болду. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Нурлан байке, сизге дагы чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Иштериңизге ийгилик. Чакырган үчүн силерге Сөздүн аягында урматтуу мекендештерим, урматтуу угармандар, ар бир жаатты карап көрүшүбүз керек. Мисалы, кружканы ар тараптуу карасак болот. Ылдыйынан башкача, өйдөдөн башкача көрүнөт. Бул жагынан башкача көрүнөт. Балаңыз бүгүн бандит болуп атса, бул ушул бойдон калып кетет деген эмес. Бүгүн балаңыз экичи болсо, эки алып аткан болсо, ушул бойдон өлүп кетет деген эмес. Ар бир нерсе өзгөрөт. Балким эң күчтүү жетекчилерден болуп чыгат. Үмүтү чөктүрбөш керек. Аракет кыла бериш керек. Балдарыбызга билимди сөз түрдө беришибиз керек. Бүгүн 11 жыл окуйт, бир англисти билбей чыгат. Болсо өтө көп предмет бар. Бирок бирөөсүнүн дагы сонун болуп чыкпайт да. Баланы бир нерсеге каттуу кармашыбыз керек. Өнөр үйрөтүшүбүз керек балдарыбызды. Өзбек туугандарыбыз карасаңыз, балдарын эч бош койбойт да. Ар дайым бир иште туткан болот, окутуп аткан болот, чокутуп аткан болот. Ошондуктан да азыр Өзбекстан өтө катуу өнүгүп атат. Кошто өлкөбүзгө салыштырып атам мен өзүбүздүчү. Бул ар бир жактан өнүгүп кетип атат. Ошо медиа тармагы бүт бар жогу. Биз көрүп аткан нерсе ошо өзбек туугандарды көрүп, кинолорунан баштап бүт баардыгын ошолордон дуурап калбадыкпы, чынбы? Булар окуп атат, балдарын окутуп атат, өнөргө үйрөтүп атат. Но Бишкекте эле мынтип карасаңыз, лепешка жаап аткан, самса жаап аткан бүт баардыгы өзбектөр. Мен муну жамандаш максатта, Аллах ыраазы болсун, кылып атат. Айтайын деген, балдарыбыз жаштыгынан ошо өнөргө үйрөтүшүбүз керек. Уста шагирт маселесиге бул өзбек туугандарыбыз өтө басым жасайт. Сөз түрдө шагирттикке берет, үйрөтөт, өнөр үйрөт деп ошентип жүрөт да. Ошо Кааба, Меккеге барсаңыз, Каабанын тегереги дагы ошондой соода саттык тармактарын кылып коюшкан. Дүйнөнүн кайсы Дубайдын центрге барсаңыз да өзбектердин кафелери бар. Неге биз кыла албайбыз ошону? Аракет кылышыбыз керек, мусулман бир туугандарым. Балдарыбызга илим, өнөрдү, сөз түрдү үйрөтөйлү. Балдарыбызды бош койбойлу. Ошо бузукулук, ошо рекетчилик, ошо бандиттик, ошо бардык келип бошчулукка келип такалат. Бош адам кантип күнөө кылсын? Бош адам кантип жаман ишти ойлосун? Бүгүн жаштарыбыз бекер, телефон, энелер өтө көп байкап атам ушул нерсени. Телефонго мультфильмди коюп, же играсын коюп, ушинтип баласы ушул жерде өзү башка подружкалар менен сүйлөшүп отурат. Бул нерсе өтө көп болуп байкалып атат. Сен энелик милдетиңди аткарбай атасың, эртең сен бара турган жериң карыялар үйү болот. Ошондуктан бүгүн тобо кыл, бүгүн балаңдын туура тарбиясын бер. Балаңдын тишине ооруп атат. Сен билесиң бул нерсе, эртең өтүшүп кетсе тиштери ооруп калышын. Аны убагында дабалабасаң, больницага алып барбасаң, сен күнөөкөр болосуң. Ошол сыяктуу руханият, тарбия бүт маселесине тиешелүү. Бул тишти мисал келтирдим, бардыгы тиешелүү. Урматтуу ата-энелер, суранарым, балдарыңарда кайдыгер карабагыла.
Салам.